Инстаграмда көптөр лямбар деп таанышат. Кара жумуштун баарында эле иштедик, биз иштебеген иш деле калбады. Анан эмне болуп акчаңар көбөйүп Көптөр ушул суроону бере беришет. Чынында бизде акчабыз көп эмес. Мына ушул трейдингди түшүнбөгөндөр дагы балким болушу мүмкүн. Бул эмне иш? Балким азыр суроо жаралышы да мүмкүн. Адал акчабы, адал эмгекпи дегендей, 30 000 доллар мен үчүн чоң акча эле да. Өзүм көчөдө суукта курьер болуп жүрсөм. Москвада апам экөөбүз жашачубуз да. Квартирада анан ошондо өзүмө сөз берген элем. Эгерде акчам көп болуп кетсе, сураганын баарына берем деп, акчанын баркын ушунчалык түшүрүп салыш керек. Элдер деген акча үчүн чуркабай калса деген ниетим бар эле да. Арбаңыздар, ардактуу ЛТРди көрүп жаткан сүйүктүү мекендештер, мына ушинтип ЛТРде кайрадан ЛТР подкаст. Бүгүнкү подкаст абдан кызыктуу болот деген ишенич бар. Анткени бүгүнкү күндө социалдык тармактарда бардыгыбыз эле отурабыз. Мына ушул социалдык тармактарда бум болуп аткан десек дагы болот. Мына ушул тапсаң сеники деген баракча бар. Ал жерде ар кандай оюндар уюштурулуп, Айтор мына ушул тапсаң сеники деген проектиси десек дагы болот. Мына ушул жактан келишти. Саламатсызбы? Бизди Инстаграмда көптөр лямбар деп таанышат. Биздин никнеймдин аты ошондой. Тапсаң сеники баракчасын түптөгөнбүз. 1-2 жыл мурда. Жаш кезибизде кичине муктажыраак үй-бүлөлөрдүн катарында элек, турмушка байланыштуу ар кайсы жерде квартирадан квартирага көчүп, ошентип жашайт элек дагы. Мен ар кайсы жерде окуп калганмын да. Кара жумуштун баарында эле иштедик, биз иштебеген иш деле калбады. Подъездерди краскаламай, курьер болуп, четкирип берип, ушундай темир ташып, көмүр ташып, ушундай жумуштар негизи карапайым эле адамдарбыз. Анан эмне болуп акчаңар көбөйүп кетти? Көптөр ушул суроону бере беришет. Чынында бизде акчабыз көп эмес. Акчабыз көп эмес. Болгону бизге түшкөн кирешенин көбүрөөк бөлүгүнү таратып берип салабыз да. Ошодон эле элдер акчасы көп деп ойлошот. Чынында биз акчасы көп адам эмес, мындай жөнөкөй эле адамдарбыз. Кирешени кайсыл тармактан таап атасыздар? Ошондой кененирээк таанышалычы ушул тарапты. Киреше булактарыбыз бир нече. Мисалы, трейдинг менен алектенебиз. Азыр президентибиз колдоп чыгып аткан Binance барго. Ошонун ичинде алып сатып соода кылабыз. Бул Мосветтеги обменкалар сыяктуу эле. Алабыз, кымбатыраак сатабыз. Ал жактан пайда түшөт. Китептерди чыгарып сатабыз. Буга чейин чыгарган китептерибизден азыр бүгүнкү күндө эч нерсе калган эмес, сатылып бүтүп кеткен да. Коркунучтуу окуялар, Тагдырга араң багынам, Азезил куурчактар да бир нече китептерди жазганбыз, ошолорду сатканбыз. Ал жактан түшкөн пайдаларды ошентип таратып берип коет элек. Анан трейдингден дагы иштейбиз, акча түшөт, таратып берип коебуз, өзүбүзгө керегин алып калып. Ушул жактардан акча түшүп турат эле. Анан эмне болуп көтөрүлүп кеттиңер дедиңиз го жана. Биз көтөрүлгөн деле жокпуз негизичи. Просто балдар болуп сүйлөшүп отуруп, биз дагы блогер болбойлубу деген бир сөз чыгып калды да. Элдин баары эле блогер болуп атышат. Анан кандай контент тартабыз деп өз ара сүйлөшүп, достор менен сүйлөшүп отурсак, бизге бир тезирээк подписчиктер, катталуучулары көбөйө турган вариант келбей койду да оюбузгачы. Эки вариант келди. Же жаман жактан таанылыш керек, же жөн гана акча таратыш керек экен. Биз экинчи жагын тандап алдык. Башында ишенбегендер көп болот эле. Жок, өздөрүнүн тааныштары эле алып коет, же видеону тарткандан кийин өчүрүп туруп алып коюшат, бербейт дегендер көп эле, бирок баардык видеонун отчетторуна чыгарып, алган адамды алыстан тартып турат элек, ошолорду көрүп, аны көргөн тааныштары көрүп отуруп, катталуучуларыбыз бүгүнкү күндө 650 000ден ашты. Бул канча убакытта? 1,5 жыл. 1,5 жыл. Айтсаңыз, мына ушул трейдингди түшүнбөгөндөр дагы балким болушу мүмкүн. Бул эмне иш? Балким азыр суроо жаралышы да мүмкүн. Адал акчабы, адал эмгекпи дегендей, Трейдинг деген активдер менен соода кылуу. Мисалы, бизде алтын саткан дүкөндөр бар го. Барып туруп сиз 100 000 сомго, 1 миллионго алтын алып келип үйгө коюп коесуз. Кымматтаганда сатабыз. Кымматтаганда сатасыз. Бул актив болот, ошол активдер менен соода кылганда эле. Биздики дагы ошондой эле. Мисалы, рубльды сатып алып коебуз, анын баасы өскөндө сатабыз. Бирок мисалга да болчу.
Рубльдун баасынын өсүшү бир топ кыйын болот, анткени артында анын мамлекет турат да, фиаттык валюталар ошондой көтөрүлүшү кыйын болот, инфляция болуп кетпеш үчүн коргоп турушат. Трейдингде биз криптография аркылуу чыккан валюталарды алып сатабыз да, башкача айтканда ошол нерсени коргоо системасы күчтүүрөөк валюталарды. Бул жерде үстүндө башкарган органдар жок дагы, алуучулар менен сатуучулар эле рынокко влиять эте алышат. А бул жолу кантип келип калгансыз? Ким сунуштаган? Ишендиңиз беле мындай? Жок. Бул жерге келгенибиздин эмеси дагы бир өзүнчө бир кыскача кызыктуу окуясы бар. Мен ал убакта Москва шаарында курьер болуп иштейт элем. Яндекс Еда дегенде сары сумканын астына алып, курьер болуп, доставка кылып, ушинтип жүрөт элем. Ошол жактан топтогон бир аз акчам бар эле үйдө турган. Жер сатып алыш керек эле. Анан топтоп жүргөн акчамдан карындашым келип менден сурап калды да. 2020-жылы. Биткоиндин баасы түшүп кетиптир, бир биткоин алып койбойлубу деп. Ал убакта мен дагы интернеттен биткоин, анан бирдеке криптовалюта дегендерди эле угат элем, бирок толук түшүнбөйт элем да, ишенбейт элем. Бунун жок болуп кетсе каяктан табасың депчи. Ошондой коркунучтар бар эле. Эгерде биржа биротоло жок болуп кете турган болсо, активтериң да кошо күйүп кетет деп түшүнөт элем да. Көрсө андай эмес экен, бирок карындашым болбой эле сурап туруп алды да, мага $4000 эле берип туруңуз. Биткоин баасы 3800-гө түшүп атат, бир уштук эле алып коеюн, кийин кымбаттаганда берем деди. Буга ишенбе, бул болбойт, алдап кетет дедим да. Анан болбой эле кечке сурана берди, макул дедим, колду тааныйт. Мен сенин колуңа берем, мага 2 айдан кийин кайра $4000 колума бересиң, макулбу десем, болот деди. Анан $4000 санап берсем, жүрүңүз экөөбүз Сбербанкка барып келейик деди. Экөөбүз ээрчишип бардык, анын картасына салдык акчаны, анан ал биржага которду дагы $3800 бирдеке долларга бир уштук биткоин сатып алды. Анан болдубу десем, болду деп койду. Ошентип телефонда жүрө берди, аны унутуп калдык. Мен кайра эле баягы ишим, курьер барып келип, тамакташып, ушинтип жүрдүм. Арадан 1-2 ай өткөндөн кийин метрода келатсам, телефон капталга жылдырганда жаңылыктар чыгып калчу жагы бар эле. Ошол жакта биткоиндин баасы $60000 көтөрүлдү деген жаңылыкты окуп калдым да. Анан ишенбей Google'га жазып көрдүм. Google'дан дагы ошондой дейт. Анан ага да ишенген жокмун. Opera Mini браузерден кирип, цена биткоина данный момент деп жазып издеп көрсөм, чын эле $60000 ашыкты көрсөтүп атат да. Метрода келаткан элем, бир станциядан түшүп калып, карындашыма чалдым. Сен үйгө келсең, сенде сөз бар, экөөбүз сүйлөшөлү десем, тынччылыкпы дейт. Ооба, тынч эле, келсең сүйлөшөбүз десем, эмне биткоин өсүп кетиптирби деп атпайбы? Анан кийин ооба десем, мен сатпайбы ар бир деп койду. Үйгө келе бер сүйлөшөбүз. Үйгө келгенден кийин сатып сала бергин, $60000 бул өтө чоң акча дедим. Мен канча жерге пешком моюнуп тамакташып жүрүп, канча убакытта чогултам муну. Азыр баасы түшүп кетсе жоготуп аласың десем, жок, бул $100,000 чейин барат деп. Ал бир аз түшүнөт экен да. Анан ошентип аны 2 күн уговаривать эттим, саталы деп. Анан кийин 2 күндүн ичинде дагы $4000 өсүп кетти да. 64000 болгон кезде аны саттырдык. Саткандан кийин акчасын картага которуп алгандан кийин жүрөм чечип келебиз дедим. Экөөбүз баягы эле үйдүн жанында Сберге бардык, чечип келатабыз. Мен ичимде ойлонуп келатам да, канчасын мага берет экен депчи. Анан үйгө келгенден кийин мени карап туруп, канча сом берет экен деп күтүп атасың деп атпайбы? Ооба деди, бирдеке дечи тезирээк кыжалат кылбай десем. Короче, могул сиздин $4000, аны ордуна коелу дагы, калганын экөөбүз бөлүп алалы деди. Мага жакты. $30,000 мен үчүн чоң акча эле да, өзүм көчөдө суукта курьер болуп жүрсөм. Анан бул жерде чын эле акча көп окшойт деп ойлодум. Ал акчага биз эркектер биринчи эле машина алгыбыз келет да. Ооба. Машина алдым. Артканына туугандарга акча которуп, бияктан бир жер алдым. Карындашым неге жумшады, аны өзү билет. Анан ошодон кийин кызыга баштадым. Карантин башталып кетти. Карантинде үйдөн чыга албайбыз. Ар кандай криптовалютага тиешеси бар китептердин баардыгын сатып алып, Кызыгуу башталган турбайбы? 70ке жакын китепти 2 жолдан окуп чыктым да. Түшүнбөгөн теманы YouTube'дан көрүп, Википедиядан карап, ошентип жакшы түшүнүп алгандан кийин анан соода кылып баштадык. Карантин бүткөндө Кыргызстанга келдим. Кыргызстанга келгенде 5-6 досторума үйрөтүп койдум. Эми чогуу ар кайсы жерде кафелерден жолугабыз дагы, чай ичип отуруп эле акча иштеп коет элек.
Шотты кимиң жабасың дейт элек, официанттарга могу телефондорду танда, кимисин тандасаң ошол төлөйт дейт элек, баарыбыз иштейт элек да. Анан ал кызыктуу болчу. Ошентип лишний акча бар, эми бир контент тарталы деп ушундай жерден эмеден чыккан да. Анан ошол жактан тапкан акчабыздын бир бөлүгүн берип коет элек. Кийинки сурооңуз адал эместиги жөнүндө, мисалы Максат ажыбыз 3 жыл мурда бул нерсеге жолобой эле койгула дейт эле да. Калыс устаз келечекте артында мамлекет туруп гарантия болуп берсе, анда адал болот дейт эле. Бирок ага чейин түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар, лучше алыс эле болгула дегендей айтат эле да. Эми бул жерде сооданын түрлөрүндө адал эместигичи. Мисалы фьючерстик соода бар, ал келечекке кылынган договор да. Келечекте эмне болуп кетерин эч ким билбейт да, же плюста болосуз, же минуста болосуз. Ал соодага жолобойбуз биз. Биздики споттук эле соода. Бул Дордойдон оптом алып, Ошскийден кымбатыраак саткандай да. Мисалга, мисал менен түшүндүрүп берейин, көрүүчүлөрүңүздөр жакшыраак түшүнсүн. Ооба. Споттук соода, менде 2 телефон бар. Бирини Samsung чыгарды, бирини Apple чыгарды. Экөөнү мен 100 миңден сатып алдым, мисалы. Эми кааласам бирини сизге бекер берип коем, кааласам экөөсүн башкага кымбатыраак сатам, кааласам бүгүн сатам, кааласам 10 жылдан кийин. Эч нерсе менен чектелбеген соода да, споттук соода. Товарды алдың, акчаны бердиң, болду. Бул экөөнүн баасы түшүп кетиши мүмкүн, бирок өсүп да кетиши мүмкүн. Бирок эки телефон бойдон калат да. Акчасы арзандап кетип атса, бул 1,5 телефон болуп калбайт. Споттук сооданын ошонусу жакшыбы? Споттук соодада бир эле минус күтүү да. Кымбаттаганга чейин күтүп жүрө бересиз. Негизи Binance'нын ичинде акча тапса боло турган 350ден ашык вариант бар да. Биз ошонун ичинен динге туура келе турган, процент жок сыяктуу жерлерин эле тандап туруп иштейбиз. Мбанкка салыштырсак болот. Мисалы Мбанктын ичинде кредит алсак адал эмес болуп калат да. Же болбосо депозитке акча койсок, процент кошулган үчүн адал эмес болуп калат. Эми ошонусуну колдонбой эле жөн эле нан сатып алууга же ичинде акча топтоого колдонсок адал эле болот. Ошол сыяктуу мунун ичинде дагы адал жагы бар, адал эмес жагы бар. Ал адам өзүнөн да. Эгерде акчасы күйүп кете турган соодага риск кылып өзү бара турган болсо, анда өзү күнөөлүү болуп калат. Ага жолобой эле жөн эле алып коюп, кымбатыраак сатып коюп иштей берсе болот, биз окшоштуруп атабыз. Бүгүнкү күндө катталуучулар дагы ушундай биз дагы иштейли, үйрөткүлө деп атышат да. Ооба. Үйрөтүп атасыңар демек. Үйрөтүп атабыз, үйрөткөнгө чейин акчаны каяктан табасыңар, таратып эле атасыңар, бизге да үйрөткүлөчү деп сурангандар көп болуп кетип, биз бир убакта курс ачкан элек. 200 миң деген жерибиз бар. Ал кымбат экен деп бизге эл келбей турса, биз өзүбүз соода кылалы деген ниет эле да. Бирок болбой эле адамдар келип атат. Келип алгандан кийин 200 миң көп төлөбөйт да бизге. 40 миң, 30 миң, 50 миң берип эле калган иштегенде берем деп коюп жүрө беришет. Биз эч кимге кет, андай акчаны бер дебейбиз. Жүрө беришет. 200 миң деп койсок деле, хорошо, болуп кеткенде берем дейт да, келип ал сабактарга кирип кошулуп жүрө беришет. Анан болуп кеткендер болот анан? Ооба, болуп кеткендер өтө көп. Бирок бизге келген адамдарга биз силерди миллионер кылабыз деп эме бербейбиз, кепилдик бербейбиз. Болгону ошол жакта колдонулчу инструменттерди кантип колдонот, ошону үйрөтүп эле коебуз. Так иштеши ал адамдын өзүнөн. Бирөөлөр түшүнбөйт, бирөөлөргө түшүнүш кыйын болот. Кээ бирлер бар, жарым сөздөн эле түшүнүп алышат дагы, калган айтпасаң деле өздөрү кылып кеткендерчи. Окууга короткон акчасыны 80% окуу бүткөнгө чейин эле актап алышат. Анан 1,5 жыл мурун үйрөнгөндөр, андан бери машинелерди алып, үйлөрдү алып болуп кеткендер бар. Бирок ошондо дагы биз аларды бирөөсүн дагы болуп кеткендердин бирөөсүн дагы реклама кылып, мынакей могулар болуп кетти, ушундай болосуңар деп эч кимди чакырбайбыз. Болгону суранып мага да үйрөтүп койгулачы деп келгендерге эле хорошо деп коебуз, сен ушул жерден иштеп кетсең, кийин бизге 200 миң бересиң деп коебуз. Анан бербейт деле эч кимчи. Ошентип эле жүрө беребиз. Анан ал жактан түшкөн акчаларды биз жеке өзүбүзгө алып калбайбыз. Бирөөсү 10 миң берет, бирөө 50 миң, 60 миң бир күндө соодадан иштеп ала турган болсо, чай ичип койгула деп 5-6 миң чыштап кетет. Анан топтолгон акчаларды ошол жакта сабак бергичтер бар да, ошолордун айлыгына налогко, анан арендага жумшайбыз. Болду. Жакшы. Мына ушул жанагы тамак ташып иштегенден баштап
жанагы күнгө чейин мисалы баягы акча жок болуп өткөрүп жүргөн күндөр, анан эле бир туруп эле акча аябай келип калса, адамды кандай өзгөртөт бекен? Эмне болду ошол Ал жагы? адамдын өзүнөн жакшы адам дагы жакшыраак болот. Жаман адам текеберчилиги өсүп кетет болуш керек деп ойлойм. Сенде кандай сезимдер болду? Болгону кичине кененчилик болуп калды да. Курсагым ачпай атат. Ошол эле. Өзгөртө алган жок бизде акча. Кээ бир ойлойт да, баягы көп акчаң болсо эле жашоо жыргал, бакыт ушунда турбайбы деп. Жок. Баягы жүрөгүңүз менен сезген адам катары айтып бериңизчи. Баары акчага байланыштуу кандай негизи? Жок, бактылуулук акчада эмес. Бактылуулукту бул дүйнөдөн издебей эле койгон жакшы. Анткени акчаңыз көп болсо дагы Кудай жүрөккө тынчсызданууну салып койсо, сиз бактылуу болбой каласыз да. Бардык нерсе Кудайдан. Куранда бактылуулук жөнүндө бир эле жерде жазылат да. Ал дагы бактылуулук бейиште эле деген сөз да. Ошого бул жактан издебей эле коюш керек. Болгону акчасы көбүрөөк болсо, эгер жакшы адамдын колунда акчасы көбүрөөк болсо, башкаларга көбүрөөк жардам бериши мүмкүн. Мына ушул эл арасында жүрөсүңөр да. Анан элден эмнени байкап атасың? Бизге мурун 3 түрдүү адамдар жазат эле жеке катка. Кийинки видеоңор кайсы райондон чыгат дегендер. Алдын ала билип алайын дегендей, Анан экинчиси акча берип тургула дегендер, үчүнчүсү курс боюнча сурагандар да. Болду, башка категория жок эле. Азыр болсо курс боюнча дагы сурабайт. Жөн эле бир эле категория болуп калды, мага акча берип тургулачы деген эле. Эми колубузда болуп турса берип тура беребиз. Бирок колубузда жок болуп калса, жок десең ишенбей коет да. Анан бар туруп бербей койду дегендей ойдо калып калышат. Ошон үчүн биз өзүбүздү көрсөтпөйбүз да, көчөдө келе жүрүш үчүнчү. Ошон үчүн бүгүн мына ушундай маскачан келген турбайсызбы, бет капчан? Чоңдорго сурабайт, алар түшүнөт так бактым. Жаш балдар, мектепте окуган же студенттер таанып калса келип алып, бизге бирдеке деп коюңуз деп эле кетпей туруп алышат да. Байлар жаман, көп акча жаман, алда кайра бир көп проблемаларды алып келет деген сөздөр бар го. Буга кандай көз караштасыз? Мен муну билбейм, эми ар ким үчүн ар кандай болушу мүмкүн. Бизге көп акча зыян алып келе элек. Биз көп акча болсо көбүрөөк элдерге жардам берүүгө аракет кылабыз да. Негизи бул нерсени мындай айтып кое турган нерсе, биз кайрымдуулук фонду эмеспиз. Биринчиден, элдин баарына жардам берүүгө биздин мүмкүнчүлүгүбүз чектелген да, жетпейт. Бирок болбой эле колдон келишинче аракет кылып атабыз. Бул жерден бизге жаккан жери бирөөгө бирдеке бергенде анын кубанган эмоциясын көрүү да. Ошонун кубанганын көрүп, ошонун видеосу менен эл менен бөлүшүп коюп эле болчу да. Мондай сонун момент болду, сиздер да көрүп жыргап алыңыздар деген элечи. Мына ушул катталуучулар арасында ар кандай бир оюндарды өткөрүп турасыңар го. Баягы аларды контент үчүнбү же элге жардам бериш үчүнбү? Биздики экөө тең десек болот, экөө тең эмес десек дагы болот да. Экөө тең да алалы, андан кийин экөө тең эмес дегенди алалы, Бир жагынан контент болуп атат. Видеобуз чыгып, актив өсүп, подписчиктер көбөйүп атат. Келечекте биз бир товар чыгарып туруп сата турган болсок, ушул катталуучуларыбыздын баардыгы колдоп, биз чыгарган товарларды сатып ала турган болсо, бизге жардам болот да. Ошондо биз ал жерден дагы акча иштеп ала турган болсок, дагы көбүрөөк адамдарга жардам бере алабыз. Экинчиден, ошонун ичинде эле кайрымдуулук деп атпайсызбы? Муктаж адамдарга жардам бергенге аракет кылып атабыз. Мисалы, муктаж адамдардын видеосун чыгарсак, алардын тааныштары бар, туугандары бар, кайын журту бар, өчүрүп эле койгулачы деп суранышат. Же биздин видеого тартып чыгарбай эле койгулачы деп суранышат. Аларды түшүнөбүз. Ал жака видеобуз бирөө муктаж адамга берип аткан жери жок болсо, это не значит, что мы никому не помогаем, да. Эми колдон келишинче аракет кылып атабыз. Бишкектеги бир нече мечит медреселердин чыгымдарын төлөп турабыз. Ай сайын. 3 жыл, 4 жылдан бери. Анан балдар үйүнө, карылар үйүнө, андан сырткары көчөдө отурган, тилемчилик кылып отурган эжелерге болушунча эле жардам кылып атабыз. Бирок биз кайрымдуулук фонду эмеспиз да. Это не значит, что вам всем надо к нам идти. Акчабыз жок десек капа болуп калышы мүмкүн да. Эми эмеске келсек. Эмеске келе турган болсок, биз видео чыгарып атканда
видеобузду көрсөтүп атабыз да, бирөөгө берип атканыбыздычы, ал кайрымдуулук катары саналбай эле калат го дейм да. Баягы көрсөтпөй бериш керек деген. Көрсөтпөй бериш керек деп. Ошон үчүн көбүнү көрсөтпөйбүз. Анан арасынан бир элге бир жакшы маанай тартуулай турган сыяктуу болгон видеолорду деле чыгарып коебуз да. Бирок чыгаргандан кийин андан биз сооп күтпөйбүз. Анткени элдин баары көрүп койду да, ага сооп деле жазылбайт болуш керек. Ошон үчүн аны кайрымдуулук деп эсептебей койсок деле болот. Учурда сиз жашоодо баалаган баалуулуктарыңыз эмне? Бир өзгөрдүбү? Чейин андан кийин деген сыяктуу. Убакытты исрап кылбоо. Көп убакытты мурун текке кетире беришкенбиз да. Анан бул жакта бирине жетишсең бирине жетишпей жооп бере албай эл менен өтө көп эметкенден убакытты чындап бааладым. Убакыт канчалык кыска экенин бирөө келип алып, мисалы кереги жок эле нерселерди айтып отуруп убактыңызды ала бере турган болсо, ал убакытты кийин биз башка жактан сатып ала албайт экенбиз да. Ошого эң биринчи убакытты бааладык. Андан кийин жоопкерчиликти жакшыраак түшүндүк мурдакыдан дагы. Бирөөгө бирдеке деп сөз берип алгандан кийин сөзгө туруш керек да. Болбосо артта аккаунтта толтура адам көрүп турат, эртең жалганчы болуп каласың да. Ошон үчүн жоопкерчиликти жакшыраак түшүндүк. Анан дагы бир учур биздеги оюндардын баардыгы чын болуп аткан үчүн, өзүбүздүкүлөрдү кошуп же бир махинация кылбай атканыбыз үчүн элдер катталып атышат да, аны элдер көрүп турушат. Ошол нерсеге чынчылдыкка көп маани бердик да. Биринде дагы командабыздагыларга айтабыз, эч кимиңдин таанышыңар катышпасын. Сени кайын журтунда... Командада канча киши иштейт? Мына ушул тапсаң сеникиде. Азыр 10 адамбыз. 10 адам. 10 адамдын тең тапсаң сеники баракчасына доступу бар. Бирөө жазып жооп берип аткан болсо, ал сөзсүз мен эмесмин. Биздин командабыз, алардын ал жерде отурган максаты арасында өтө срочный муктаждар болуп калат да, ошондойлорду таап биздин тизмеге кошуп чыгыш эле. Эл аралап жүрүп атасыздар, ар кандай жерлерге барып атасыздар, элдин жашоосу кантип атат деги эле элдин ичинен эмнени байкадыңар? Эми элдерди аралап жүрөбүз, көбүнчөсү ушу жашоонун татаалдыгынан бир аз кыйналгандар, муктаждыктары өсүп аткан, ушундайларды эле көрүп атабыз да биз. Кай жакка барбайлы бүт эле ошо муктаж үй бүлөлөр да. Эгерде колубузда болгондо баарына жардам берип, баарына муктаждык болуп атса дагы элибиздин ичинен мен түшүнгөн нерсе жокчулукка сабыр кылып, колунда баарына шүгүр кылып аткандарды көбүрөөк көрүп атабыз да. Жок болсо дагы эч кимге арызданбай, кайрат кылып, сабыр кылып, шүгүр кылып жашап аткандар көбүрөөк экен. Анткени адам жүзүндөн аурасынан эле түшүнсө болот го. Жүзүнөн нур төгүлүп, сонун адамдар келишет да, жылмайып алып кетишет да. Мына ушундай жардам берип атып, бир жашоосун түп тамырынан болбосо да жашоосун оңдоп кеткендердин окуяларынан барбы сизде? Силер жардам берип, анан балким ошол жардамдын арты менен жашоосун оңоп кеткендер. Же болбосо сиздер жардам бергендер баягы күнүмдүк эле жарап калышы мүмкүнбү? Ооба, эми кеп суммада эмес, ар кимге ар кандай болушу мүмкүн. Бирөөлөргө бир күндүк тамак ашка эле жетиши мүмкүн, бирөөлөр жашоосун оңдоп алышы мүмкүн. Мисалы, өткөндө бизге офиске бир өзбекстандык бир киши келди. Мен аны тааныбайт экенмин, бирок өзү келди дагы, сиз мага дейт, шаарда жүргөндө былтыры дейт 3000 сом акча берген элеңиз дейт. Анан ошого мен паспортумду туурладым дейт. Паспортумду жазатып, Өзбекстанга барып, үй бүлөмдү көрүп, алардын жанында жүрүп, кайра келип, бияктан бизнес ачтым дейт. Ошол убакта мен көчөдө калган элем дейт да. Өтө муктаж болуп турган элем дейт. Бул жерде суммадан эмес, муктаждыктан да. Бирөөлөргө 3000 сомдо эле көп нерсесин оңдоп коюшу мүмкүн. Бирөөлөргө 100 000 сомдо эле эчтекесине жетпей калышы мүмкүн. Бир мисал айтайын, мисалы бир эжеке кайрылды. Жашоо шартыбыз аябай оор деди. Бизге келип үй жайыбызды көрүп, кааласаңар видеого деле тартып кеткилечи, ошого дагы макулбуз деди. Эми биз видео тартыш үчүн жардам бербейт элек. Болгону ошентип айтты да, анан кийин чын эле өтө муктаж окшойт, барып келели деп 4-5 бала болуп үйүнө барсак, да эле 3-4 эле дубал да, алдына жип тартып эле койгон, 5-6 баласы бар экен. Өзү таштандыргыткан жакта, ошол жактан бирдекелер казып чогултат экен да. Аны өткөрүп,
баклажка бутылкаларды өткөрүп, темир тезек чогултуп ушинтип иштейт экен. Орукчанын атасы бар экен, балдары бар экен. Үйүндө башка эчтекеси жок, продуктары жок да. Ал жактан 200-300 сом эле акча табат экен бир күндөчү. Ал алган продуктасы балдарынан бир күндүк тамагына эле жетип калат экен да. Көрүп аябай бир башкача болдук да. Бирок кашай ошол убакта көп акчабыз да жок болуп калды да. Мени өкүндүргөнү ошончолук муктаж болуп аткан адамга баргандан кийин көбүрөөк жардам бере албай калганыбыз өкүнүчтүүрөөк болгон да. Анткени үйүндөгү ситуациясын билбей туруп эле биз көп акчанын бардыгына продукт алып салганбыз да. Канча бир 30 миң тегерегин, 30-40 миң тегерегинде ар кайсы нерседен көп-көптөн алып үйүнө бардык. Анан колуна накталай акча дагы берип коелу дедик эле да. Карасак бизде 7 миң сом эле акча калган экен, ошону бердик. Эми дагы акчабыз болгондо 200 миң деле бермекпиз да. Ал абалын көргөндөн кийинчи. Ушундай бир зээнди кейткен ушундай окуялар көп эле болот. Андайлар көп эле. Анын наобороту дагы болот да. Мисалы, акча катып койсоң же таратсаң, шашылыш келет дагы, бирөө алат дагы, магазинге барып пиво алып ичип алат. Анан таратканыңа өкүнүп кетесиң да. Андайларды да көрдүк. Баткенге барып акча катып келген элек да бир. Ошондо канча сом каттыңар эле? Ар кандай эми ар кайсы жергечи. Ар кайсы жерге ар кандай, бир нече видео болгон эле. Туруп дагы таратканбыз. Анан ошондойлордун бирин алган бир байке түз эле дүкөнгө барыптыр дагы өзүнө толтура пиво алып алыптыр да. Анан аны болсо дагы бир ошол жанында жүргөн, биз тараткан акчаны алганы келген подписчик аны видеого тартып алыптыр да, бизге жөнөтүп коюптур да. Анан ушундай болуп атса ойлонуп калат экенсиң. Ошон үчүн кээ бир видеолордо эркектерге эмес, жалаң аялдарга эле дейбиз да. Аялдар үй бүлөсүн көбүрөөк ойлошот го. Ооба. Эмеге подгузник алганга же тамак ашка үйгө деп. Ошон үчүн аялдарга эле дейбиз. Катар эле аялдарга дей берсек, эркектер капа болуп чыгышат. Биз деле кошкулачы, биз деле адамбыз го, мен деле үй бүлөмдү багайын дегендер бар да. Ар кандай зээнди кейткендери дагы болот. Анан бергениңе өкүндүргөндөрү дагы болот да. Бирок эң негизги нерсе, адамдар ушулар тапсаң сеники берет экен деп түшүнүп калбаш керек да. Биринчи Кудайдан сураш керек. Анан балким биз себепчи болуп калышыбыз мүмкүн. Кудайдан сурабагандыгы себебинен тигиде жок болушу мүмкүн да. Бул коргонуу болдубу? Эмнеден улам ушинтип өзүбүздүн жүзүбүздү алып чыкпай эле коелу деген чечимге келдиңер? Башында ушул жүзүбүздү жашырып коюу жөнүндө ой деле жок эле. Башында биз акчаны тартат элек да. Анан биз күчтүү бир монтажер дагы эмеспиз, кооз видеода тарта албайбыз да. Акчаны бир жерге катканыбызды тартып эле, элге керектүү жагын. Ошону эле чыгарат элек да. Анан кийин актив көтөрүлүп баштагандан кийин ага чейин өзүбүздү чыгарган эмес эле, кой өзүбүздү чыгарбай эле коелу, эртең көчөдө жүрө албай калабыз, элдер келип акча сурай бериши мүмкүн депчи. Ошондон кийин анан чыкпай баштадык. Таптакыр эле өзүбүздү кошпой элечи. Камера сыртында бирок биздин ишканага көптөгөн адамдар келет, жүзмө жүз көрүшүп эле, жашыра турган деле нерсе жок, просто калың журт билип ала турган болсо, көчөдө басыш бир аз кыйынчылык жаратмак да. Ал турга үйүңөргө чейин барып алмак болуш керек. Азыр деле келишет үйгө чейин. Мисалы, кече мурда күнү бир эмес 2 машина артыбыздан ээрчип подъезддин алдына чейин келишти да. Эми ойлорунда эмне бар билбейбиз да, адам аласы ичинде дейт. Балким тоноп кетейин дегендир, балким жөн эле келип учурашып коеюн дегендир, балким акча сурап турайын дегендир. Бирок мага жолукпай калышты, артымда дагы бир биздин машина бар эле да. Ошо машинеге барып алышты, мен үйгө кирип кеттим. Жашыруун келечекте бирдеке кылып деген ниеттерибиз жок. Бул баракча ачылгандан бери бул баракчадан эч кимге жамандык кылбадык. Эч кимди кагып силикпедик, эч ким менен урушпадык. Бирөөнү алдап кетейин деген ниетибиз жок. Биз азыр келечекте эмне кыларыбызды өзүбүз деле толук түшүнө элекпиз да. Актив деле өстүрүп атабыз. Балким бир шоколад чыгарып калабызбы деп дагы ойлонуп көрдүк команда менен. 1 килограммдык чоң шоколад чыгарып, ошону сатсак, элдер сатып ала турган болсо, ошодон түшкөн акчалар менен биз дагы көбүрөөк элге жардам бере алат белек деген сыяктуу, же болбосо суусундук чыгаралы деп ойлонуп көрдүк. Бирок алардын баарын кылганга пока жете элекпиз да. Азырынча мурун жазып жүргөндөй эле китептерибизди эле жазып чыгарып, азыр бул аккаунттан болгону 2 эле китебибизди чыгардык.
Өзүңүз китепке жакын окшойсуз, кызыгып? Ооба, мен китепти аябай жакшы көрөм. Көп китептерибиз бар үйдө. Анан жазганды жакшы көрөм. Сертификатым бар, жазуучу деген. Жакшы. Эмнелер тууралуу жазчу элеңиз? Кыялыңыз эмне эле балалык? Эмнелер тууралуу жазганды жакшы көрчү элеңиз? Кандай темадагы? Дин туурасында көбүрөөк. Мен 3-4 класстан медресеге кирип, ал жактан алтыны бүткөндө чыктым да. Анан ошол алтыны бүткөндөн кийин уже жазып баштагам. Анан дин жөнүндө көбүрөөк жазганды жакшы көрөт элем. Ата эне, адеп ахлак жөнүндө өзүмдүн ырлар жазылган көп китептерим бар. Кээ бир чыгармаларыбыз Лондондо чыккан китептердин ичинде чыгып калат эле. Кээ бирлерибиз Москвада газеталарга чыгып калат эле. Бирок аны эми бир эргүү келгенде эле жазабыз да. Азыр деле жазып атасызбы же баягы иш менен акча көбөйгөндү унуттуңузбу? Жок. Эргүү келип калса жазып кое беребиз. Азыр деле эмнелер тууралуу жазып атасыз азыр? Психология боюнча. Психология. Анан 3-4 күн мурда дагы бир китебибиз жазылып бүткөн. Эми 3-сүнү версткасы болуп атат. Үчөөнү бириктирип туруп, 3 китепти бирдей чыгаралы деп атабыз да. Экөөсү психология, ал IQ-су 100дөн жогору адамдарга эле. Бардыгына эмес, аны түшүнүү кыйыныраак болот. Үчүнчүсү болсо бардык адамдар алып окуй берсе болот. Ал мондай калың китеп болот да. Сизге баягы акча таратып, оюн уюштуруп жүргөндө, ай сен байдын баласысыңбы, бул акчалар кайдан деген суроолорду берип калып атышабы? Ооба, аны азырга чейин деле жаңы кошулган катталуучуларыбыз сурай беришет, силер акчаны каяктан аласыңар? Бизге деле үйрөткүлөчү. Бизге балык эмес, кайырмак салганды, балык тутканды үйрөткүлө дегендер көп. Бизди кээ бирлер байдын баласы деп ойлошот экен. Жок, менин ата энем мен 4-класста ажырашып кетишкен. 6-класска чейин жок, 4-класста ажырашкан болсо, мен ошондо медресеге киргем да. Канчага чейин? Мен мектепти бүтүп, университетте 1-курста окуп, окуудан да чыгып кетип, Москвага иштегени кеткем да. Ошол убакка чейин мен ар кайсы туугандардын колунда жүрүп эле чоңойгом. Миллионер атам жок эле. Атам 2012-жылы каза болуп калган. Менин бул жердеги дагы бир эмем, баракчадагы ниеттеримдин бири, атам ооруп калды да. Катуу ооруп калды. Байланышып турат элек, мен Москвада жүргөн кезде, уулум, эми мен силерди монтип карап өстүрө албадым. Апаң экөөбүз жашабай калдык деди. Бирок азыр айта турган сөзүм башка деди. Мен өтө катуу кыйналып ооруп атам деди. Эгер колуңдан келсе, мен жардам сурай турган адамым калбады. Мага бир аз тыйын кайрылышып турасыңбы дарыланууга деп сурады да. Анан макул ата дедим. Бирок өзүм ишим жок жүргөм да ошол убактачы. Ал 2012-жылы эле жумушум болбой, бир жерде кыргыз байкелер менен стройкада иштеп жүрсөк, акчабызды бербей кууп ийген. Анан тамак ашка хотя бы деп простой телефонум бар эле, аны сатканы барсам, бир байке алып коюп жөн эле бербей койгон да. Анан атама жардам бере албай калдым. Ушуга азыркыга чейин өкүнөт болушуңуз керек. Анан макул ата мүмкүнчүлүк таап туруп, сизге чалам дедим, жарайт деди, өчүрдү. Андан кийин 1-2 күндөн кийин эле атамдын иниси чалды дагы. Атаң каза болуп калды, эртең жума күнү жаназа деди да. Барайын десем же билетке акчам жок. Үйдөгүлөрдөн сурайын десем, эч кимибизде иш жок да. Москвада апам экөөбүз жашачубуз да, квартирада. Анан ошондо өзүмө өзүм сөз берген элем. Эгерде акчам көп болуп кетсе, сураганын баарына берем депчи, акчанын баркын ушунчалык түшүрүп салыш керек. Элдер деген акча үчүн чуркабай калса деген ниетим бар эле да. Акчага мындай попроще карап калса дегенчи. Баарына бере берип акчаны баркы учуп кете турган болсо, элибиз сараң болбой калса дегенчи. Любойнан сурасаң, мейли акча керекпи деп берип кое турган деңгээлге жетиш керек да. Ошондо кедейлерибизге, муктаждарыбызга, байларыбыз көбүрөөк жардам бермек. Ушундай ниетте таратып жүрөбүз.
Болгону Кудайдан сураш керек, Кудай берет, үмүттү үзбөш керек, анан жакшы иштерди көбүрөөк кылыш керек, садаканы көбүрөөк бериш керек. Мисалы, садаканы көбүрөөк бериш керек десек, ооба мен берип эле жүрөм дегендер болушу мүмкүн. Эми канча сом садака бересиз? 50 сом, 20 сом, 200 сом беришиңиз мүмкүн. 10 эсе болуп кайтканда 20 сомуңуз 200 болуп кайтат, 200-үңүз 2000 болуп кайтат, аны менен байыбайсыз да. Эгерде 50 000 айлыкка иштесеңиз, ошонун жарымын садакага берип сала аласызбы? Ошол жерде да кеп, эгерде берип сала турган болсоңуз, өзүнөн өзү болуп туруп эле Кудайдан 10 эсе болуп кайтканда 25 000 берсеңиз 250 000 болуп кайтат. Кудай менен иштешкен выгодный да. Пайдалуу, тезирээк байыйсыз. Орозо айлардын эң улугу да, көп дуалар кабыл боло турган, шайтандар кишенделе турган убакыт. Эми ушул жерде көп дуа кылып алыңыздар, жашооңуздарды оңдоп аласыздар. Баарыңыздарга бекем ден соолук, үй бүлөңүздөргө кеңири ырыскы, ортоңуздарга ынтымак каалайбыз туугандар. Рахмат дагы бир жолу. Сиздердин баракча кыргыз элине кереги тийген, кыргыз элинин жардамы болгон баракчалардан боло берсин, элге керегиңиздер тие берсин. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз анда. Чоң рахмат чакырганыңыздарга, сиздерге дагы ийгилик. Ардактуу замандаштар, бизге бөлүнгөн убакыттар мына ошентип аягына келип жетти. Биз менен чогуу болгон жалпы көрүүчүлөрүбүзгө ыраазычылык билдиребиз. Кызматта Жанна Усубалиева. Кайрадан көрүшкөнчө амандыкта бололу.